Бир ажайып дүйнө бул интернет дүйнөсү. Интернеттен бара дароо эле баракчаларынан мурун эл айтчу эле атың чыкпаса жер өтө дейт, азыр атың чыкпаса клиптарды интернетке чыгар деген дагы заманбап бир макал окуп. Неле кыйналып атасыз эжекем, эмне болду? Бир бале эмнеде басып атат мени. Не басып атат? Мага көрүнүп атат, мага мында кара капюшон кийип алыптыр да. Сиз өзүңүздүн капюшоңуз эле кыйнап атабы? Мен кийип алган турбайм. Эмнеге мынтип атам деген түшүнүп атасың да? Түшүнүп атабыз албетте. Элдерге айтып коелу, Албетте. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, эжекебиз айткандай эле өзгөчө баарыбызды кыйнаган, суроо туудурган, булар ким болду экен, эмнеге тартылды экен, эмне айткысы келди экен деген кыздарды чакырып келдик. Албарсты басып атат буларды бир айдан бери. Буларды гана эмес, баардык кыргыздарды кыйнай түштү го Албарс. Айтпа. Булар ойноп атат. Анда болсо тозуп алыңыздар. Биздин сулуу татынакай конокторубузду. Каракей дүркүрөгөн кол чабалар берем. Албарсты, мени басты, сени басты, кимди басты чогуу сурайлы, кыздарды тосуңуздар. Кеттик ана кыздарга кол чабалар. Менин үстүмө чыгып алып, анан башталат. Мына туугандар, сиздердин назарыңыздарга чакырып келдик. Баракчаларыбызга интернетте аябай көп суроолор болгон. Ушул кыздарга суроолоруңуздарды эми шашпай бирден берип алганга мүмкүнчүлүк бар. Кол чабалар. Келиңиздер, сулар, отуруп келиңиздер. Кыздарды да мен басам, балдарды да мен басам. Карысында. Саламатсыздарбы, кыздар, бул кол чабалар сиздер үчүн арналат. Куш келипсиздер, студиябызга. Деги эле клипти бир ай болду, чыкканына, бирок ошол эле учурда өзгөчө талкуунун үстүндө жүрөт, аябай көп адам кызыгып көрүп атат. Эмне болду экен деп керек болсо, биздин анча-мынча кошуналарыбыз, орус бир туугандар да ырдап жүрөт. Албарсты мени басты депчи. Сиздер менен таанышып өтөлү, атыңыздарды айтып кетсеңиздер, теле көрүүчүлөр жакшылап таанып алсын. Оңдон баштасак болот. Саламатсыздарбы? Менин атым Эльвира. Эльвира, саламатсызбы? Куш келипсиз? Менин атым Касиет болот. Менин атым Малика. Саламатсыздарбы, кыздар? Мына Назира эжеке татынакай эле. Ошо мени эс сулуу болуп калыптыр го, үчөөн карап элем да, Албарсты окшош десе беле. Суроолорду жаадырып берейин да, жанатан бери мыякты ичиме батпай ушуларды эле күтүп оттум эле. Баштай бериңиз. Аны баштадык. Албарстыны эч ким көргөн эмес да. Силер көрдүңөрбү? Жок. Анан илгертен бери бул Албарсты басты деп дем салдырып, молдолорго алып барчу эле, коркчу эле ушинтип Албарсты басты деп үйдү арчалап, а силер коркпой ушундай кылып клип кылып аябай жанагы макалда бар го, атың чыкпаса жер өрттө депчи. Коркпостон ушинтип ырдадыңар. Ошону ырдагандан кийин Албарсты келип силерди бастыбы же деле вообще басып көрдү беле? Жок. Албарсты деген понятие барбы? Бар, бирок Ал кандай болот? Өзү киши эмнеден корксо, ушундай болушу мүмкүн, болуш керек. Эмнеден корккан? Коркпосо баспайт дейсиз. Ал эми деги эле сүйлөшө турган болсок, эмне болуп макул болуп калдыңыздар? Ким чогултту ушул тобуңуздарды? Деги эле бул ырды сиздер ырдадыңыздарбы? Ким жазды? Ырдын чыгышы боюнча, тарыхы боюнча айтып кетсеңиздер. Жок, жакында биринчи июнда ошо Албарсты тууралуу кино тартышкан экен. Ошол жака ошо Албарсты элдердин мындай эсинде калып, ошо көп көрүүчүлөр болсун деп ошо идеяны алып чыгышкан экен. Анан ошо бизди съемкага чакырышкан, көп эле кыз барганбыз. Бирок тандалып отуруп, ошо акырында үчөөбүз калып, анан кийин 1-2 сааттын ичинде эле бат эле тартканбыз. Демек, Албарстыга дагы өзүнчө мини кастинг болду, Көп кыз бардыңар. Албарстынын девушкалардын ролуна өзүңүздөр жарадыңыздар. Ал эркекпи? Албарс эркек да. Же ким билбейм. Ал эме, ортодо болуш керек. Ал эркектин дагы образында, аялдын да образында келе берет болуш керек, мен ушуна караганда. Ушул сиздер мынакей биздин кыргыздын менталитетин билесиздер, Сиздердин клипиңиздерди бир аз көрүп калгам. Диванга жатып алып, буттарды, сулуу буттарды көргөзүп, чет мамлекетте кыздарды туурап тартылгансыздар да. Кээ бир биздин кыргыздын улууларга жакпай, ар кандай сөздөрдү угуп атасыздар да, туурабы? Комментарийлерди окуп атасыздар. Анан ушуга сиздердин ата-энеңиздердин көз карашы кандай болду? Ай, силер бизди уят кылып деп урушкан жокпу? Биринчи мындай шок болду да. Бул ушундай да болобу? Сен ошого согласие бердиңби деп анан. Бирок анан өзү юмор болуп принимать этип түшүнүшүп калды, уже сүйлөшүп
Сиз атактуу болуп кеткенден макул болуп калышты. Деги эле эми канча адам болсо ошончо табит дейт. Кээ бирөөсү тамаша болгонду түшүнсө, кээ бирөөсү тамаша болбогонду түшүнөт. Деги эле бунун атынан эми суроо чыккан. Эми баарыңар белгилүү болуп түштүңөр да дароо элечи. Кечээ күнү мисалы үчүн кастингге чейин балким ар бирөөңүздөрдү бир 100 адам тааныса, ал ыр чыккандан кийин бир 1000ден 10 миңден адам болуп кетти. Көчөдө басып жүргөндө адамдардын кайрылуусу, адамдардын реакциясы кандай болду? Көчөдө басып жүргөндө мындай бул албарсты го. Достор менен керекелер болсо урдап кетишет, достор менен кыздар деле ушун Коркпойсуздарбы ушу албарсты атка конуп калабыз деп? Жок. Коркпойсуздарбы? Жок. Анда эмесе эми келиңиздер, башында элдер сиздерди албарсты деп атышыптыр, аны дагы байкадык, аны дагы өзүңүздөр айттыңыздар, көчөдө кетип баратканда таанып калганда ырдай да башташыптыр. Ал эми мындай позитивдүү тарап менен келген, ай мага жакты сонун болду дегендер болду? Болду. Андайлар көппү, жазпы? Ушундай эле? Кандай? Тең эле. Мага баары бир дегендерчи? Андайлар деле бар кичине. Мынакей эмеде байкасам, ошо интернетте бир гана ошо жаккан үчүн биздин улуу инсандарыбыз, атактуу инсандарыбыз да турап чыккан турбайбы. Бек байкебиз, Жеңишбек, алар да албарсты басты деп, сиздердин үй барыңыздарды маданият жактан биз маданият кишилери түшүнөбүз дагы, мындай жөнөкөй элдер көп түшүнө беришпейт да. Анан ушул сиздер атактуу болдуңуздар, Мунун артынан дагы бир ийгилик жаратып, же болбосо ушул ыры менен сиздерди тойго чакырган учурлар болду, же бир жерде концерттерге биздикине катышып бергиле деген? Жок, азырынча андай боло элек. Чакыруу жок, Чакыруулар жок. Тойго мындай ыр менен чакырбайт го. Бул ыр менен эч ким чакырбайт го. Тойго ал ыр менен чыкпай калдык го дебесиздерби? Анда эмесе эми акыркы учурда көп жолу фотосессиялар болобу, съемкалар болобу, тиги албарсы жөнүндө ырдап атканда дагы ырдадыңыздар, клипке тартылдыңыздар. Албарсты жөнүндө кандайдыр бир маалымат алдыңыздар. Ар бирөөңүздөр айтып берсеңиздер, деги эле албарстынын кебетеси, образы кандай болот, кандай деген деп элестетип атасыңар сиздер. Сиздерге айтып берди да турабы? Сиздер бизге караганда жакшылап билесиздер. Кээ бирлер билбейт, кээ бирлер билет, ошону түшүндүрүп кетсеңиздер. Кандай болот ал албарсты деген? Мен уккан боюнча айтышат, албарсты басып жатканда бул көлөкөсү менен басат депчи. Өзү басса жаны чыгып кетет деп уккам. Жаны чыгып кетет? Албарстынынбы? Жок, кишинин. Ой, жаман экен. Анан көлөкөсү эле басып таштайт экен. Ошол менен эле. Денеси менен эчтеке кыла албайт. Борется лишь только подсознание. И все. Сиздин келме келтирип кетиш керек. Негизи албарсты басканда бети көрүнбөйт. Ошо бети көрүнбөйт? Мындай как обычно, мындай түш кирип аткандай эле болот. Ошол моментте сен болсо кыйналып, аябай бирөөнү чакырып жатам же мындай кыймылдап атам деп ойлойсуң, бирок на самом деле уктап эле жаткан болосуң. Мындай бети көрүнбөйт да. Ушу албарсты деген ырды кимиңиздер аткардыңыздар эле? Сиздер ырчысыздар да? Жок. Дароо ушул суроого деги эле тиги моделдик агенттигинен сиздер жөн эле катышып коюуга келдиңиздер да демек туурабы? Ал жактан контракт боюнча, кастинг боюнча төлөнүп катыштыңыздар, Мага ушул кызык болуп аткан. Назира жада сурап аткан. Албарстын образына тартылып бергенге канча төлөдү сиздерге? Секрет болуп кала берсин. Коммерциялык секрет деп коет. Секрет. Бул ырды ким ырдаган? Военная тайна болсун. Военная тайна. Бул ырдын аткаруучусу башка эже, ошо кинону тарткан кишилердин бири деп айтсак болот. Директор картины деп коет го, ошондой сыяктуу. Ошол кыздырдаган. Көп киши билбейт. Ошо мен да билбейт эле экенмин. клипте көргөндө бул үч кыз келбети сонун экен, бойлору узун экен, фигурасы жакшы экен, керек болсо үнү дагы бар турбай, белгилүү болуп кеткен турбай деп атат. Бирок бар туугандар, бул албарсты деген ырды такыр эле башка кыз ырдаган. Ал кыздын дагы ой пикири менен бөлүшүп өтөлү. Башка кызбы? Башка кыз ырдаган, бул кыздар болгону эле актриса болуп катышып беришкен. Ал эми ошолордун деги эле үндү кимдин үнү экенин чогуу байкайлы, чогуу текшерели. Элнура деген кыз, өзүнүн намы, ал эми сахналык псевдонимы Элен тосоңуздар. Кандайке колчалар менен тосуп алабыз. Үркүрөгөн колчалар. Элнура, саламатсызбы? Саламатсызбы? Келиңиз, отуруп бериңиз. Сизди кыздардын жанына чакыралы.
Төргө келиңиз. Жана текст эстесеңиздер күндө келет, чечилип кечинде. жатат, анан башталат деген могус менен башталат окшойт баары. Бул кыздар жөн эле мындай четтен мындай Аткарып беришкен. капыстан көрүнүп калып, бирок элдин баары эле өзүнчө жаман көрүп атпайбы? Бул кыздар эчтеке деле кылган жок. Могу кылган баарын. Баарын кылган ушул. Саламатсызбы Элнура, кандайсыз? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Микрофонго сүйлөсөңүз болот, кааласаңыз мындай сүйлөсөңүз болот. Эки микрофон менен. Албасты жөндөрдө аткандан кийин каалагандай жерде сүйлөсөңүз болот. Жок, бирөөсүн албарстыга ала келген окшойт да. Албарсы сиздин жаныңызда жүрөбү? Билбейм ошо. Элнура, Көрүнбөйт да. элдер менен тааныштырып өтөлү дегеле сиз өзүңүз ырчысыз, Жаңы чыгып келет. Жаңы чыгып жаткан жаңы кадамыңыз деле Жаңы дароо кадам албарсты болот. жөнүндө баштайын деген туура эле чечимби? Негизи антип баштайын деп деле ойлогон эмесмин. Бул жөн гана вирусный ролик. Биз жакында кино чыгат 1-июнда Албарсты деген кино. Анан элдер ошо Албарсты деген атка көнсүн деп эле ушу ырды чыгарганбыз да, мындай легче чтобы относились Албарсты деген сөзгөчү. Назира эжекем экөөбүз жантан бери мындай тартышып атабыз да. Бул кыздар эми кээ бирөө үчүн сөзсүз түрдө белгилүү болуш оор. Белгилүү болуп кеткенден кийин түрдүү критика сөздөр айтыла баштайт. Буга чейин айтылбаган сөздөр жазыла баштайт, айтыла баштайт, арттан, алдыдан дегеле, бирок ошол эле учурда кандайдыр бир белгилүүлүк да келет. Элдер тааный баштайт. Бирок ырдаган кыз сиз, үн сиздики, эл эч ким сизди тааныбайт, мындай бир аз таарыныч сезим болгон жокпу? Жок, бул ырды ырдаш үчүн эч кандай деле талант кереги жок. Бул озвучка десем жаңылбайм да. Бирок эч нерсе деле болгон жокму? Жок, мен билем да, Элвира дедиби атыңыз? Элен. Элин наоборот сүйүндө болуш керек да. Могу үчөө албарсты ушуларды таанысын. Мен биякта мындай артында жашынып алып, эч ким билбейт деп сүйүндө болуш керек. Мен мисалы ушулар мени ырдап койсо, булар атактуу болуп кетти деп мен жашынмакмын, качмакмын. Элин деле ошентип болуш керек, Жок, андай деле болгон жок. Бул кыздарды чын айтсам биз мынчалык критика болот деп ойлогон эмеспиз. Биз мисалы үчүн 40 эле просмотрга 40 миң просмотр болот деп ойлогонбуз да. Бирок 2 сааттын ичинде 200-гө чыгып кетти просмотрчу. Эң алгач кайсы социалдык тармакка киргиздиңиздер? Эң биринчи Инстаграмга киргиздик. Азыр канча болуп калды? ОМКС сайтына киргизгенбиз, ошондон кийин 200 просмотр. Азыр 2 жуманын ичинде 650 миң просмотр болуптур. 2 эле жума болду, бул эмеге. 2-3 жума точно эмесмин. Ачык айтканда мен элен сизге ишенбей турам. Эмнеге дебейсизби? Неге? Балким сиз да ырдаган эмессиз ал ырдычы. Балким башка эле бирөө ырдап койгон, анткени Индия кинолорунда баарына эле маалым. Актерлук чеберчиликтин деле кереги жок. Жана кооз ырларды бир артта эле бир эжеке ырдап коет, анан ойногондор сулуу таттакай. Балким ошентип эле баарыңар төртөң эле тандап алып башка эле адам ырдаган. Азыр телекөрүүчүлөрдүн алдында, көрөрмандардын алдында текшерип көрөлү, кол чаялар жаңылсын. Кана көрөлүчү. Туугандар, Кол чаалар албарсыларга арналат. Күндү кечинде жатам чечинип, мени билбей калат го деп келет бекинип. Хау, менин үстүмө чыгат, үстүмө чыгып алып, анан башталат. Албарсты мени басты, анан мен аны бастым. Албарсты мени басты, анан мен аны бастым. Жаңы жумуш издеп атасыз го, жапалардын арасында деп тургуч болуп. Эмеге сөздөрүнө кошулган жокмун, мени басып кетпесин депчи, мен жөн эле деп кууп аттым ар жак. Ал эми теги бул ырды даяр болду, тартылды, кастинг айтылып атканда мондай ыр болот деп атканда мындай күткөн эмеспиз деп атпайсыздарбы? Алгачкы эле жана уктадык, ойгонсо эле жылдыз болуп калдык дегендей болду. Биринчи болуп каяктан билдиңер бул аябай резонанс болуп кеткенин? Биз ОМКСТ көрүп отурдук. 2 саат. Инстаграм баракчаларында. 1 секундада 5 просмотр болот да. Карап неметип отурдук. Сүйүнүп аттыңарбы? Сүйүнүп аттык, комментарийлер боло электе. Комментарийлер болгондон кийин кыздарга жаман болдук да. Ондай болуп калды. Дегеле эми монитор артында ар бирөө герой да, ар бирөө кыйын, ар бирөөнүн өзүнүн ою бар, эч ким эчтеке дебейт, өзүнүн кебетесин бүзгүдөн карабайт дегендейчи. Бирок ойдо калган, эсте калган эң мындай катуу комментарийлерден кайсылар калды сиздерде? Аябай мындай көңүлүңүздөрдү ооруткан. Калдымы? Ушинтип жазбай эле койсо болмок эми дегендерден. Деле жок го. Баары просто одинаковый. Баары эле ошондой. Барбы ошондой, Башында мындай жинеңер келип анан уже көнүп калдыңар, Жок, биринчи мындай кичине обидно болуп, мындай кичине эмнеге антип жазып атат, эмнеге түшүнбөй атат деп, анан кийин анан уже
наоборот жага баштады. Чыныгы жашоодо кандай экенибизди билбей туруп, баягы башкача сөздөр менен жазгандар да болушту. Ата-энелерибизге сөз тийгизип, ушундай көп комментарийлерди уктук. Анан ошолор кичине капаланды, бирок мындай анча-мынча комментарийлерге көңүл деле бурган жокпуз. Анткени билбей туруп эле сөздөн сөз чыгарып, көркөмдөп коюшат экен да. Эми албетте эле балким аны сиздер билген жоксуздар, бирок бул ырды жазып аткандар, кылып аткандар башынан эле ушундай болсо экен деп туруп кылышкан болчу. Ийгиликтүү болду, куттуктап өтөлү. Жана кийинки кадамдар жөнүндө кеп кыла турган болсок, ырдап көрдүк, клипке тартылып көрдүк. Окшошот окшойт, элге жагат окшойт деген ойлор келди сөзсүз түрдө. Улантууга ойлор барбы? Балким Албарстыдан кийинки шайтан деп жазып дегендей. Астагфирулла. Ким билет? Балким. Ой бар, балким дейт, коркпойт экен, астагфирулла. Элем, эми келаткандай сөз, келе салам Кыргызстанга келем күндө кечинден ырдайым деп эле келген жоксуздар, туурабы? Өзүңүз да ырыңыз даярдап келдиңиз. Мындай, мен вокалымды көргөзөйүн, карагылачы, мен ушундай кыйын ырчымын деген өзүңүз ишенген бир ырдан ырдап берип койбойсузбу? Бир куплет, бир припев. Кол чаап турабыз, каракей конокто. Бүркөк асман жарктегенде чагылган, байкоосуздан жалыныңа кабылган. Бүт эркимди курчап алып махаббат, жалгыз сенин элесиңди сагынган. Азыр мен да ойлоп сени жатамын, ошол күндө өткөнүңдү канымдан. Азыр мен да ойлоп сени жатамын, ошол күндөр бүткөнүңдү канымдан. Азамат кол чалып. Ай, ушундай ырларды да чайланайын. Албарстын ырдабай. Салам Кыргызстанда сулууларыбыз болуп кетти. Келиңиздер, эми ар бир сулууга суралганда биздин салтка айланган сурообуз бар. Бирден жооп берсеңиздер болот. Бири-бирибизди кайталамай жок, турамай жок. Кыргызстан сиздер үчүн эмне? Элен, сизден баштайлы. Кыргызстан мен үчүн бул ыйык нерсе. Мен төрөлүп өскөн жерим. Бир суроо эле. Калышыңыз айтып. Каласаңыздар кыска жооп берсеңиз болот, каласаңыз бил баян каласаңыздар бар, ордуна сиз сүйлөп койсоңуз деле болот дегендей. Мен негизи чет жакта да жашап келгем, ошондуктан мен Кыргызстандын баркын аябай жакшы билем. Былтыр Кордайга барып келген экен. Чет жакта жашап келгем деп. Эми албетте эле тамаша, чоң рахмат сизге, Элен. Бул кончалар сизге арналат. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан бул мен өскөн жерим, мен окуу жайга тапшырган жерим, мен бүт все мои чувства, радости, где я росла, все прочувствовала, депрессия, стресс, радость, счастье, это мой мир. Не додот? Анан кеткен бет. Мейли. Орусча билип алсам болмок. Мен деле анча түшүнгөн жокмун аны. Ылды жана субтитр жазасыз болсо? Кандай дейсиз? Баарын эле айта салышты го. Жок. Башка сөздөр көп дагы. Толтура. Кыргызстан менин тууган жерим, менин өскөн жерим, жакшы көргөн жерим болду. Ошо эми Маликаны туруп ойлобоңуз, мен окуган жер деп. Кыргызстан менин жерим, жана жүрөгүм десем болот. Баракелде. Кол чаап койгуздар. Анда биз албарстылар менен сүрөткө ой, албарстылар менен Кудай, кыздар менен сүрөткө чыккан. Сиздер отура бериңиздер, биз артыңыздардан албарстыдай болуп келип сүрөткө кетебиз. Ооба, албетте мен атайын келгем. Келиңиздер, өзүңүздөр байкадыңыздар, татакай эле кыргызча сүйлөгөн эле сулуу кыздар болгон эле сиздерге жагымдуу болсун, маанай тартуулайлы деген Албарсы жөнүндө ыр жазып жатышат. Дагы ушундай мактоо сөздөрүңүздөр, ой пикириңиздер бар болсо, сөзсүз түрдө келип Салам Кыргызстан ТВ шоу баракчасына кирип, ой пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. чувствовать этпейт го, мен басып отурмун. Ушул сүрөттөрдүн баарына ой пикир калтырсаңыздар болот. Эми келиңиздер, сиздерди сахнага чакыралы. Кол жаалар жаңырсын. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, интернеттен көргөн ырды эми
сиздер үчүн салам Кыргызстандан даярдап койдук. Ага чейин бир гана 3 кыз болсо, эми солисткасы менен чогуу болмокчу. Элен жана Албарстынын таптакай сулуу кыздары сиздер үчүн кол чабуулар жаңырсын. Кеттик. Күндө кечинде жатам чечинип, мени билбей калат го деп келет бекинип. Ал менин үстүмө чыгып алып, анан башталат. Албарсты мени басты, анан мен аны бастым. Албарсты мени басты, анан мен аны бастым. Kızdарды da men basam, baldardı da men basam. Karısında, yaşında, cada kalsa eçkeni. Албарсты мени басты, анан мен аны бастым. Албарсты мени басты. Мына эми бул ырдын оригиналын угуп алдык. Азыр жандуу үн менен ырдайсыз, бирок ошол эле учурда ырдап атканда Элен сизди жана артыңызда турган сулуу кыздардын бирөөсүн биздин чыныгы айылдан келген Албарстуу экөөбүз кыйнайт. Кыздар биринчи бери келгиле. Жанагы эле кайчы, кагаз жана таш оюну бар. 1-2-3 дегенде кылып турасыздар. Кимиңиздер кимиңиздер жеңилип калса чыгып турасыздар. Жеңген кыз катышат Элен менен чогуу. Анда эмесе мен айтам, эсептейм. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Куттуктайм, сиз утулуп калдыңыз. Бер жака туруп ажыман жасап турсаңыз болот. Анда эмесе 1, 2, 3. 1, 2, 3. Баракелде, жакшы. Эми келиңиз, сиз бери туруңуз, Элендин жанына туруп келиңиз. Касиет, Элен жана Касиет сиздер катышасыздар. Бүт образга киргиңиздер, баарын ырдаңыздар, бийлеңиздер, жакшылап аракет кылып бериңиздер. Ал эми биздин азыркы чыга турган Албарстуу сиздерди кыйнайт, бирок сиздер такыр сыр бербей катыша бересиздер. Макулбу? Сүйлөштүкпү? Анда эмесе Элен 1, 2, 3. Кеттик. Баштадык. Күндө кечинде жатам чечинип, мени билбей калат го деп келет бекинип. Ал менин үстүмө чыгып алып, анан башталат. Албарсты мени басты, анан мен аны бастым. Албарсты мени басты, анан мен аны бастым. Күндө кечинде жатам чечинип, мени билбей калат го деп келет бекинип. Ал менин үстүмө чыгып алып, анан башталат. Албарсты мени басты, анан мен аны бастым. Албарсты мени басты, анан мен аны бастым. Албарсты мени басты. Келиңиздер, сулуулар, бен сахнага чыгып бериңиздер. Сиздерге таттууларыбызды даярдап койдук. Анда болсо келиңиздер, биздин кыздарга кол чаап коюңуздар. Ушундай жашнакай күлкү, жашнакай биз менен маек куруп берген үчүн дүркүрөгөн кол чаалар сиздерге биздин атыбыздан жана ата фирманын атынан сонун белегибиз бар. Кондитердик фабрикасынын өнүмдөрү сиздер үчүн пайдалуу болот, коркпогула, жебиргилет. Чай менен жегилет, толбойбуз, анткени сиздер спорт менен машыгасыздар. Таттуулардын баары сиздер үчүн атадан. Келиңиз, буну Мен бир эле нерсе айткым келет. Бул роликтен эч кандай терең маани издөө кереги жок. Бул жөн гана карап, жылмайып коюңуздар. Аябай философиялык ой жүгүртүп эле болот эди. Келиңиз. Калуу тилеги айтсаңыздар болот кыргыз элине. Кыргыз элине тынччылык жана Күлкүлөр, тамашалар көп болсун. Тамашалар көп болсун. Күлкүлөр, тамашалар көп болсун. Касиет жүрө берели. Касиет уялбай эле сонун эле анча көрүнгөн жок. Сонун болуп турат. Мындай ооз чоң сыяктуу көрүнүп калды. Биздин Албарстуу экелерге ошондой кыздар жагат окшойт. Келиңиз, калуу тилек айтып кетсеңиз болот сиз дагы. Мен каалаганым эми тынччылык,
кыргыз эли өркүндөсүн, ооба бири-бирибизди жакшы түшүнүп, жаман сүйлөбөй, ар бири өзүбүздүн жашообуз менен жашап дегендей жүрөлү. Анан ал барысты баспасын эч кимди. Баракелди. Кыргызстан алга өркүндөп жүрө берели. Эч кимге тең келбей, өзүбүз мындай киши. Бул чоң спортсмен экен билип да, Кыргызстан алга, эч кимге теңешпей, надо будет да. Жок, эмне корзинаны Маликага бер. Ошол. Спортсменге беришик да, спортсменге. Мына туугандар, албарсты жөнүндө ырдаган кыздар ушулар, татынакай эле кыздар, кол чаап койсоңуздар болот. Элнур айткандай, аябай көп терең маани издеп эле койгула, бул болгону эле жүзүңүздөргө жылмаюу тартылыш үчүн чыгарылган ыр экен. Кол чаабыңар. Сиздерге да ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Таттууларды урушпай, тарашпай бөлө алгыла, bunun баарын бөлүп бер, өзүң алып албай макулбу эми? Кайрадан көрүшкөнчү. Кол чаалар жаңы. Саламат болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Тафино, жемиштен думанай. Назирайым, көчөдө күндө эле көргөндө менен эжекелер сурай берет, Сурачай, Санжар ушу Назира кактан кийинет дейт. Урматтуу саркечтер, шашылыңыздар. Караван сода борбору 1-кабат 6А бутиги Аленага барсаңыздар, ушундай сонун кийимдер бар, 36 размерден 60 канчага чейин. Ай, эжеке. Оу. Анча-мунча күйөрмандар сизге көз кысат го я? Жөнчей. Серьезно? Чын элеби? Серьезный? Мен аны байкаган деле жокмун. Чын? Эмне чын эле сулуу. Сулуулугуңуз өзгөрүп калган го? Эми сулуулукту өзгөртүш керек да, мына жайында кыз киши сулуу болуп жүрүш керек. Ошон үчүн сулуу болуш үчүн чаш жазалгаларды, макияждардын баардыгы Мерим сулууга барсаңыздар, мендей кылып сулуу кылышат. Рахмат, сулуу деп айтып койгонуңа. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, биздин окумуштуулар айтышы боюнча жылмаюу адам баласынын өмүрүн узартат. Биз ар дайым Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын чыгармачылык жамааты менен ар дайым сиздердин өмүрүңүздү узартканга аракет кылабыз. Чынында эле мен деле бүгүн өмүрүм узарды. Жашардым десем да жаңылышпайм. Жанатан бери байкабайсыз, карасаңыз имидж да өзгөрдү. Бүгүнкү мага байкадыңызбы? Рахмат. Бүгүнкү келген коноктор чынында менин өмүрүмдү узатты. Мен ишенем, сиздер дагы бир аз болсо дагы жылмайып өмүрүңүздөр узарды. Ар дайым өмүрлүү болуңуздар, биз менен болуңуздар. Бүгүнкү темабыз интернет жылдыздары болду. Сиздер дагы ар дайым бар болуңуздар. Кызматыңыздарда Салам Кыргызстан. Назира, Санжар, бир жумадан кийин көрүшкөнчө сак саламатта алыңыздар. Салам Кыргызстан! Күскү айтып койчу, ким сулуу? Корпо сен сулуу. Эми экөөбүз сүйлөшөлүм, башка эч ким жок, ким менен ушакташам деп коймой, сүйлөшөм. Мынакей бардык нерсе бүттү, бүгүн мага ушундай коноктор жакты. Өзгөчө жана эки кичинекей кыз түтү көз тийбесин. Бирок айланайын, мен тыңмын десем, менден да тың го, Бирок мен кичкийимде деле ушундай болушум керек эле да. Мен да тилим сайрачы эле. Булар да ата-энесине айтып коюш керек, мынтип ырым-сырым кылып, мындай кичине арчалап, мындай көз тийбей турганда, көз мончок деп ушундай кылчу элечи. Эми эле алар мейли го. Жана албарстылар айланайын. Чында мен ойлоп аткам, мынтипчи. Албарстыга мындай коркунучтуу кыздар албарстын ошондой ырдаган деп элдерден деле уй албай. Жананты кийинсең басат да, мен деле ачынып монтип алайынчы анан. Келип ала албарсты бас. Кой бер. Табашлап койдум жөн. Бирок ошентип басат болуш керек. Кудай сактап. Түтү кой айланайын, албарсты басып электе кетейин. Ошончо кыргыздын кыздары жарантип полы голы жүрбөгүлө. Кой, барып кетейин мен да.